Apa жакшы болуп кетиң, биздин пешенебизге бар болуп. Саламатсыздарбы? Кыргыз эм. Şu men 3-4 жылдан бeri боор оорусуна кабылып врачтар сериоз печень деген диагноз коюшкан. Şu tez aranın içinde Индияга барып боорду алмаштырыш керек экен. 6 ай сайын лечение алып турчу элем. Бара-бара 3 ай сайын болуп, бара-бара оорум күндөн күнгө күч алып атат. Айланайын кыргыз элим. Сиздерден кичине жардам сурайын дедим эле. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мен ушу ооруп аткан, мен аялым болот, мен күйөөсү боломун. 5 балабыз бар. Сиздерден кайрылуубуз. Индияга операцияга боор алмаштырууга көп каражаттагы сумма кетет экен. 33-35 миң доллардай каражат кетет окшойт. Донор караган адам 3 адам барылат экен ал жака. Ошого сиздердин колуңуздар эмесе мүмкүнчүлүгүңүзгө карап Индияга жакын арада, тез арада барууга туура келди. Буга чейин элдик дарыгерлерге кайрылып, больницаларга жатып, жакшы болуп калат деген үмүттөр болуп атты эле. Операцияга акыркы оюбуз ал жака алмаштырууга барууга туура келди. Донор табылып атат, туугандардан эле, бир туугандардан беребиз дегендер бардыгы эле болуп атышат. Биринчи маселе ушу каржы маселесин дайралап алсак, Индияга барганга ал жакта дагы бизге жардам берип, тозуп алып, операцияга жардам беребиз дегендер болуп жатат. Биз өзүбүз Алай районунан болобуз, аз убактылуу Ошто жашап атабыз. Анализдерибизди тапшырып, диагнозу кандай экенин кайрылып, кан группаларыбызды текшертип атабыз. Ошол боюнча аз убактылуу Ошто болуп атабыз. Операция биз ушу донорлордун анализдеринин жыйынтыгына карап, анын каржы маселеси болсо, тез аранын ичинде эле ал жака жөнөгөнгө мүмкүнчүлүк бар экен. 2 жуманын ичинде эле документтер даяр болот экен. Apa жакшы болуп кетиң, биздин пешенебизге бар болуп, элдердин батасы тийсин, амин.